Аксы районунун Кара Суу айыл аймагынын тургуну Жаныш Курбанов интенсивдүү багбанчылыкка өткөнүнө көп эле болду. Жаныш аксакал мезгилинде жооптуу кызматтарда иштесе да, баг өстүрүүгө ар убак кызыгып келген. Ал ар кандай айыл чарба багытындагы тренингтерге үзбөй катышып, баг өстүрүүнүн сырларын мыкты өздөштүрүп, башкаларга да кеп кеңешин берип келет. Жаныш аксакал өзүнүн чарбагында уюштурган Талаа мектебинде алманын көчөттөрүн кыйыштыруу сырлары менен бөлүштү. Ушул алманы мен 200 сомдон алгам. Көчөтүн. Ошо 106-чы подвой. Ушул 106-чы подвойду мен мына жака көмгөм. Мына көмгөм, көрдүңөрбү? Жетелегем. Эми ошол мына карап тургула. Мунун да мына тамыры бар, карасаңарбы? Şu jana кичинекей эле нерседен ушунча көбөйтүп алды. Ушул жерде 20-дан ашык көчөт даяр. Бул бекер. Ойлоп көргүлө. Эгер ушул 106-чы подвой ушуга ар кандай эле алмалар бар го. Мисалы, голден дейбизби, кандин дейбизби, кандай сорт болбосун улазак, бул полкарлик болуп калат. Анткени полкарлик, карлик чоң алма болуш, муногу жапайы түпкү алмага тиешелүү да. Мына бүгүн мен ушуну элге айтып атам. Чугунан, эгерде муну черенковой десек да тамыр алат. Калемче кылып сайзакта тамыр алат. Эрте жаста, марттын 19-18-теринде черенковой этебиз. Анан кийин июлдун 25-тен августка чейин зеленый черенковой этет. Анда черенковой этебиз. Бир кичинени көрсөтүп берейин, муну мисал үчүн. Муногу бышкан бутакты алдык. Мына алдык да мына. Мына. Муногу эртеңки бутактарын алабыз. Эки жалбырак калат мына. Эки жалбырактын жарымынан кезебиз мына. Жалбырактын жарымынан кезип, муну түбүн мындай кылып 45 градустай кылып, анан ушуну кумга саябыз, мытый песокко. Жуулган кумга саясак, ушул 30 күндө тамыр алып кетет. Тамыр. Ушинтип дагы биз жана подвойду көбөйтсөк болот. Жаныш аксакалдын чарбагында алмадан башка да толгон көчөттөрдүн коллекциясы бар. Ал өсүмдүктөрдү органикалык жол менен өстүрүүнү колго алган. Бу дарылап атканда мындай да. Азыр бизде бүт эле химкат болуп кетип атпайбы? Ошо химкаттан да качышыбыз керек да. Мына биз Эргашал менен бирдикте өзүбүз ырсалы менен бирдикте бүгүнкү күнү өзүбүз дары жасап атабыз. Мисалы үчүн бордо суюктугу, бургунт суюктугу, ИСО бул деле химкат. Бирок адамдын өмүрүнө таасир берүү өтө төмөн. Зыяндуулугу өтө төмөн. Биз ошол менен дарылап ооруларды жок кылыш үчүн аракет кылып атабыз. Анан кийин эми негизи бүгүнкү күнү жанагы бакты өстүрүш үчүн бизге калий, фосфор, азот керек болот да химкаттардан. Заманбап технологиялар. Ошону бириктирген глицерол деген дары чыгып атат. Ошонун ичинде бардыгы бор да бар, синк да бар, калий да бар, фосфор да бар, азот да бар. Бунун ар бирин өзүнүн убактысын карап, бүчүр чыгарганда кайсыны чачыш керек? Бүчүр чыгаргандан кийин кайсыны чачыш керек? Мөмө бергенден кийин кайсыны чачыш керек? Эми бул жерде мындай да. Калий бул немени иммунитетти жогортат. Фосфор тамырды күчөлтүрөт. Азот бойду өстүрөт. Синк, бор бул дагы өзүнүн кан элементтери менен ошол жок. Ошол глицеролдун ичинде бардыгы бар да. Ошону эгер биз пайдалансак, адам өмүрүнө зыяны төмөн. Бүгүнкү күнү таза, витаминдүү мөмөн жейбиз да.